Эдигей үйүнө барды. Өкү баланын чыкпастан тонун тумагын, кийиз өтүгүн алып бурчка алып барып койду. Чай ысык, деди аялы. Оттон жаң алдым. Эдигей аны тилмеретиктеп, ысык чайды шортулдата ортады. Чайдын ысыктыгын сезбеди. Экөө тең сөз жарылармалды күтүп, тунжура олтурду. Зарипа балдарын алып көчүп кетти, деди акыры өкү бала. Билем, деп бурк этти Эдигей. Башын пияладан көтөрбөй, күтө түшүп ошол калыбында сурады. Кайда кетти? Анысын бизге айткан жок, деди аялы. Кайра тунжурашты. Оозу чайга күйүп жатса да, буркан шаркан түшүп чаң тополоң салбасам экен. Чыдасам экен. Балени баштабасам экен деп Эдигейдин бар аракети ушунда болду. Чай ичип бүтүп сыртка камынды. Кайда барасың? Деди аялы. Малды карайм, деди ал чыгып барат. Эдигей түнөрүп кашаага кирди. Кирип барып чынжырынан жулунуп турган кара нарды акчага карап, бир кыйкырып койду. Дагы эле өкүрүп атасыңбы? Деле тойбойсуң, Желмогуз. Сен ушу кылганыңбы? Сени бир жаңсыл кылбасамбы? Эми мага баары бир. Эдигей кара нарды курсакка түрттү да, ашата сөгүп чомун алып ыргытты. Бутундагы чынжырды чечти. Анан бир колуна боосун, бир колуна сабына оролгон шапалагын алып боздогон бурасын талага жетелеп жөнөдү. Боронду кара нар кусалыгы күчөп, баспай келатканда, Эдигей 2 жолу кыл чайып боосун кагып шапалак менен тап берип кыйкырып койду. Бирок ага деле болбогон соң, түкүрүндү да, анан тонун кардын үстүнө чечип салып, ноктонун боосун бир учун бел боосуна байлады. Анан ичке толгон ызаасын кара нардан чыгарып, шапалагын 2 колдоп кармап сабап кирди. Нассага! Ме! Арам өлгөн айбан! Баары сага ас көрүнөт, Четке чуркайсың, Ал ортодо. Балдарын алып кетип калган турбайбы? Менин күнүм, эмне болгону менен эч кимиңердин ишиңер жок. Силерге баары бир болсо, мага дагы баары бир. Мен сага ошол үчүн кутурган ит. Кудай деген жоктура, калыстык деген жоктура. Бул жашоонун маңызын Кудай билбесе, башкалардан кандай үмүт кылалы? Калыстык деген жоктура, Кудай деген жоктура. Сары өзөктүн караңгы түнүндө Эдигей байкуш өзүнө өзү ушуну айтып кете берди.